кайдасың бул күндө, мен кайдамын дегендей биз жолуктабыз биз. Эгерде сиз дагы өзүңүздүн түгөйүңүздү издесеңиз, анда туура долбоорду көрүп жатасыз. Ооба. Биздин акыркы чыгарылыштардан, жаңылыктардан сиздерге баса белгилеп айтып кете турган болсок, Адыл менен Элиза эки жолго түшүп, Элиза үстүдө, Адыл астыда отуруп, өздөрүнүн талапкерин күтүп жаткан убагы. Экөөнүн тааныштыгы токтоду. Ал эми акыркы биздин катышуучу айымга Гүлизага келген Нурбек мырза менен дагы азыркы убакта экөөнүн тааныштыгы уланып, чай үстүндө таанышып жаткан кези десек болот. Ооба, мына ушундай жаңылыктар менен биз толугу менен МТС телеканалынын жана бардык YouTube'да көрүп аткан көрүүчүлөр менен учурашып кетмекчибиз. Саламатсыздарбы? Биз жолуктук долбоорун баштадык. Ал эми биздин катышуучу айымдардан ким талапкер күтүп жатат десеңиздер, Акмарал, Жанара, Кармелита, Айсулуу айым, Мээрим айым жана өздөрүнүн талапкерлерин күтүп, ушул жерге убактыларын арнап келип жатат. Эгерде сиз ушул айымдарга талапкер болуп келем дей турган болсоңуз, сизде 1 ай гана убакыт калды. Ошондой эле биздин талапкерлерибиз менен катышуучуларыбыздын ортосунда дагы чоң суроо белгиси менен калган кечүүнкү көрсөтүүбүздөгү Динара айым менен биздин Курманбек байкебиз дагы бар. Добуштарды биз азыр калып аткан учурубуз. Ушундай сонун бир жаңылык бар бүгүнкү биздин көрсөтүүбүздө дагы, бирок ошондой эле Анара менен дагы Мунарбектин бүгүн айта турган дагы көптөгөн сөздөрү бар экен. Анда эмесе биз баштадык. Бакыт издеп калбай анын изинен, биз жолуктук миллиондордун ичинен. Апамдын чайынан сиз укмуштуудай даамы гана эмес, үйдөгүдөй куттун жана үй бүлөлүк жылуулуктун чыныгы маанисин дагы сезе аласыз. Ооба. Апамдын чайы чындыгында бизге демерчи болуп келгенден бери мен апамдын чайын ичкенде кадимкидей балалык чагым эске келет да. Ошондуктан бекеринен бул атты койбосо керек, апамдын чайы деп. Урматтуу жалпы көрүүчүлөр, эгерде сиз биз жолуктук долбоорун көрүп жаткан болсоңуз, сөзсүз түрдө апамдын чайын гана көрүп ичиңиздерди биз суранат элек жана талап кылат элек. Балалыкка чакырабыз сизди. Ыраазычылык билдирип, баягыдай эле карап турасыздар, биз ичели. Кандай шорулдатып ичесизби, жөзүн? Каалагандай ичебиз, себеп дегенде менин кайрылуума сиздин жубайыңыз болот, Нургүл айымга. Нургүл, сизге деген бир ушундай сонун кутучадагы чайды берип жиберейин. Балалыкка улам чакырып турсаңыз, канат чарчаган сайын чарчаганын унутуп койсун. Сизге да белеңизге рахмат. Ал эми биздин балалыкты эстеп ичкенде, балалыкта апабыздын чайы монтип ичет элек да. Токтош керек да. Шорулдатып ичет элек. Келиңиздер, биз менен чогуу чай ичип, экранга жакындап, көптөн күткөн бүгүн жума күнү чыгып аткан эфирибизге назар салыңыздар. Анда эмесе биз бул жака Арген менен Гүлнурду чакырат экенбиз. Биздин жаңы мына ушундай жуптарыбыз аппак көнөк кийип, атайын сонун болуп жасанып келген экен. Биз эфирди ушинтип сыйлап келген кыздарыбызды карап, суктанып, чындыгында аябай кубанабыз. Анан Гүлнур менен мен биринчи жолу сиз менен көрүшүп атамын, Саламатсыздарбы? Маанай жакшы окшойт. Маанай сон. Саламатсызбы да бир жолу. Саламатсыздарбы? Арген кандай бала болуп атат? Ачылып атабы? Ооба. Арген байка аябай көңүл буруп атат. Мен көңүлүмдү алганга аракет кылып атат болушунча. Азыр баары жакшы. Арген, сизге кандай Гүлнур айымдын өзгөчө мындай кайсы сапаттары жагып атат? Ассаламу алейкум, кандайсыздар? Гүлнур айымдын мага кайсы сапаттары жагып атат? Мындай, кандай десем, кенен жүргөн жагып атат да. Кенен ошондо акча берип кандай? Жок. Сыйлап сизге. Акча жагынан жакшы экен. Андай эмес, просто отношения сүйлөшүп атасыз го, ошондо кенен жүрөт го. Экөөсү тең, спокойно ачылып, сизге мындай мамиле кылып. Ошону түшүндүрө албайт. Ачылып, анан көчө биз бияктан чыкканда эле мороженое тема болуп атпайбы? Ошол мороженое чыгып эле сразу алып бердим. Дагы эртең мороженое алып бербеди деген сөз болуп кетпесин депчи. Мороженеден башка эчтеке алып берелексиз. Жок. Тааныштык уланып атат, видеолор барбы? Тааныштык уланып атат. Бизде сонун бир видеосу бар эле, өзүбүз аракет кылып тартып келгенбиз. Элдердикиндей болуп көбүрөөк кафеде тартылып атат. Биз ошону
эс алуу жерге Жаратылыш коюнунда, жаратылыш коюнуна барып Кандай тартып келгиле. Кол чаап коелу анда. Биздин режиссер байке коюп бере турган болсо, Арген менен Гүлнурдун видеосуна баарыбыз күбө болобуз. Сагындырган биз жолуктук, сүйүүгө биз жолуктук, эңсеген сезимдерге биз жолуктук. Өгөйүмө мен жолуктук. Эловая. Болду. Бул жана фиттин рекламасында да эле окуп. Зарядкасы өчүп калды. Өлө сол көрүп келатсак, Арген мырза, эмне бул? Кыскача 30 секунддук видео тап. Жоктон көрө жогору. Кол чаап коелу, табаша албетте. Бирок мен эмнегедир мындай романтиканы көрүп алдым. Аз убакыт болсо дагы мындай кыздын нарданып турганы, Арген өзүн чыныгы мындай мырза сезип, жанында мындай назик айымдын жанында тургандай бир көрүнүштү көрдүм. Чын эле ошондой болуп атпы? Сезимдер кандай? Арген силерде бир нерсе ойгонуп атпы ичиңизде? Ооба, бизде менде азыр Гүлнурга болгон ойгонуп атат, ооба, бир аз сүйлөшүп атабыз. 30 секундка эле ойгон. Ошо. Арген мырзадан узун видео күттүк элебиз, мейлим. Кийинкисин узунураак кылып келеттирсе. Негизи биз бул жактан таанышканга чыкканда эле ошо сразу мороженое алып берди. Андан кийин деле көп эле жолугушуулар болду. Бир жуманын ичинде көп эле жолуктук. Кафелерге бардык, бирок алар видеого тартылбай калды. Ошол. Инстаграмда активдүүсүзбү? Ооба. Сиз көбүрөөк стористер тартып бербейсизби? Биз жолуктук, расмий баракчабызды белгилеп баарыбыз көрө берелик. Макул. Негизи талапкерлер келгенде ушундай мүмкүнчүлүктү пайдаланыш керек да. Ушундай дайым эле келе бербейсиз да, телевиденияга келип, дайым эле жүзүңүздү көрсөтүп. Бүткүл Кыргызстан эле эмес, дүйнө жүзү боюнча кыргыз тилдүү биздин көрүүчүлөрдүн баардыгы эле келген талапкерлердин аккаунттарына дароо катталышат, дароо катышуучуларыбызды жактырып калышат да. Себеп дегенде бул көрсөтүүнү жактырып көрүшөт көбүнчөлөрү, анан өзгөчө сизге симпатия көп түшүп атыптыр. Анан Арген мындай өзү оор басырыктуу келгени менен аябай чыгармачылык инсан да. Кандай сүрөткө түшөбүз? Кел селфи кылабыз же кел мындай билейбиз десеңиз өзүңүз. Сиздердин келечек. Мен свежий жаңылык. Эми сиздер Кыргызстан банк аркылуу шарият боюнча Мурабаха жолунда 8 миллион сомго чейинки үйлөрдү ипотекага алсаңыздар болот. Жана сиздердин бизнесиңиздерге инвестор болуп бере алышат. Адал жол менен. Сиз 15 жылдан бери Батирде жашайсыз. Үй алайын десеңиз акчаңыз жетпейт. Ал эми бул сиз үчүн өтө чоң мүмкүнчүлүк. Эгерде сиз 5 миллион сомго чейин үй алам десеңиз, 20% банкка бересиз. Калган акчаны банк кошуп, сизге тех паспорту, кызыл китеби бар даяр үй алып беришет. Батирге төлөгөн акчаңызды Мурабаха жолу менен өзүңүздүн үйүңүзгө төлөп менчиктештирип аласыз. Августтун аягына чейин акция уланат. Ар бир 10-чу кардарга белекке умрага жолдомо берилет. Эгерде сиз бизнес менен алектенип чоң оборотко чыгууну кааласаңыз, Кыргызстан банк Мурабаха жолунда 1 миллион сомго чейин бөлүп бере алат. Мындай мүмкүнчүлүк менен сиз чоң бизнесмен болсоңуз болот. Биз мусулман өлкөсүндө жашап жаткандыктан максаттарыбызга жетүүгө чоң мүмкүнчүлүк. Сценарий боюнча сен башкы эле чачасың, эмне тегинде чыгып отурасың? Байке, мен толкунданып кеттим. Үйдө аяктан бара алабыз. Каяктан бизнес ачабыз? Урматтуу көрүүчүлөр, толук маалыматты ушул номерлерге чалып аласыздар. Билеп чыкты эле го. Ошол сымалында эле колдоп берет бардык видеолоруңузду. Ооба, мен негизи Instagram, TikTok'торду активдүү эле колдоном негизи. Ошо Арген байке менен TikTok тартып жүрүңүз, TikTok тартабыз басыңыз деп. Ошо TikTok тартып жүрөбүз азыр. Аргендин Дагы көрө аласыздар алдыда дагы. Арген мырзанын мындай 5 сапатын айтып бере аласызбы? Мисалы ушул көп жолу жолуктук дедиңиз да, сиз ушул убакытта жыйынтык чыгарышыңыз керек да, бул бала чындыгында мондай экен депчи. Мен азыр эми аябай жакшы билдим деп айта албайм. Билген жериңиз. Ооба, билгендерим аябай шайыр жүрөт. Эми бул студияда может бул жерде жакшы ачыла албайт, адамдарга ошондой көрүнөт, бирок
мындай сырттан жүргөндө аябай ачылып сүйлөйт экен. Ачылып сүйлөп жөнөкөй бала аябай. Ошол эң жакшы сапаты жөнөкөйлүк жакшы да. Калган сапаттарын билбейм. Шайыр азырынча уруша элекпиз да биз. Может эми Биз көргөнбүз урушканын, буга чейин бул жакта мамилелердин бардыгын мындайча айтканда текчелерге койгондо мен көз карашым боюнча гана айтайын, орба сырыктуу, сөз талашпаган, өзүнүкүн айтат, эми элчи деп коет, анан болду. Ошо менен кой берет да. ооба, негизи ошондой бала экен, орба сырыктуу. Ошолорду көрүп келдиңиз да бардыгын. Көрдүм ошолорду. Демек билесиз эле мүнөзүн. Жок, эми экөөбүз мамиле кылып атканын Мага кандай айтат. мамиле кылат? Ошолор. Арген, Гүлнур жагып ататпы? Убактысын жөнүнө алып аткан жоксузбу? Жок, Гүлнур жагып атат, убактысын кетиргенине өкүнбөйт го. Сиз да өкүнбөйсүзбү анан? Жок. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Assalamu алейкум досым. Бул негизи Гүлнур кирип келгенде эле баягы жүзү жарык, сен айткандай кенен экени сырттан эле бир аз көрүнүп билинген. Анан кийин сен эми экөөңөр жолуктуңар, жакшы күн өткөрдүңөр, баягы сага мындай купулуңа толгон бир характерин айтчы, эмнесин байкадың? Эмне сени мындай кубантты да бу этот жанагы сонун экен деп могул. Жакшы суроо. Купулума толгон сапаты мага жакшы мамиле кылган жакты. Ошол жакшы мамиле кылат экен да. Азырынча жакшы мамилеси менен кенендигин жактырыпсың да, значит. Ооба, сырткы келбейтин дагы, албетте. Да, көрө жатарбыз. Бакыт каалайм ата, сон жарашасыздар. Рахмат. Арген, экинчи сезон бүтөрүнө 1 ай калды да. Сизге да талапкерлер көп келем деген. Анан сиз чындап мындай чечим чыгарып, ушу Гүлнур үчүн деп чын жүрөгүңүздөн аракет кылып атасызбы? Ооба, Гүлнурга бүгүн алып келген белектерим бар эле. Ошол. Санда. Гүлдүн нуру же күндүн нуру десек дагы болот, бирок бүгүн гүл эле болсун. Кол чаап коелу. Акыркы чыгарылыштарда негедир өзгөчө гүлдөр жайнап кетти. Бунун баардыгы Бактылуу айым Фловерстин гүлдөрү окшойт да. Ооба, ар бир айым бактылуу болсун деп атабыз. Бактылуулукту тартуулаш үчүн мына болгон эле ушундай кичинекей гүл композициясын эле буйрутма кылсаңыздар, дароо студияга чейин келет. Өзгөчө Ооба, ичинде суусу дагы бар экен, оазис бар экен. Ооба, ошондуктан ваза издеп чуркабайбыз да биз айымдар. Бизде проблема го ваза издеш. Баягы акыркы эфирде Нурсейит айтып атпады эле, ачыл элек гүлдөр жакшы көрүнөт, кыздардын көрүнөт деп. Бул ачылып калыптыр, бул ачыл элек. Бул ачыл элек, могу жакшы көрүнөт а кыздар силерге. Ооба, пион розалар экен, жыты буркурап келип атат. Гүлдөй жыттанып, гүлдөй ачылып, гүлдөй жаркырап жүрүңүздөр айымдар, дайым бактылуу болуңуздар. Биз эми жыйынтыктасак болот окшойт. Бул төгөлөрдө бардыгы сонун экен, сурообуз деле жок. Кармелита кошумчалап кетем дейт. Саламатсыздарбы, бардыгыңыздарга Салам. Кыргызстандын жалпы көрүүчүлөрүнө жумаңыздар маек болсун. Анан менин суроом Арген байкеге болуп атат. Экөөңүздөрдүн мамилеңиздер жакшы болуп жатса, канча убакытта үйлөнүп, үй бүлө куруп кетүүгө даярсыз? Күзүндө. Нерв болбой эле жооп бересиз. Бирок мен ойлоп атамын, Арген мырза баягы кыз жигиттик мамилеге дагы өтүш үчүн бир романтикалык сонун нерсе тартуулайт болуш керек. Акырындан баягы кыздын колун сурап да койсо болот. Анан тойду болсо шашпай көзүндө өткөрүп алабыз. Кандай той өтөт экенин бияк үлгү көрсөтүп берди. Ошого биргеликте уюштурсак дагы болот. Туура. Орбуларды узатабыкпы? Таныштыкты улантабыз. Рахмат. Сонун Гүлнур, гүлүңүздү кучактап, жаныңызга коюп, жыттап, жакшы атмосферада бүгүн активдүү катышып бериңиздер. Анткени биз алдыда. Биз анткени алдыда сон дагы ушундай түгөлөрдү төрүбүзгө чакырабыз. Андай түгөлөрдүн бири бул Мунарбек менен Аннара. Келиңиздер.
бүгүн биз Анарага көбүрөөк сөз берилди атабыз, ата Мунарбек эле. Анараны байкап атам да акыркы күндөрү, акыркы эфирлердечи. Мындай микрофону жок эле сүйлөй берет экен да. Бирок микрофон берсек, сүйлөбөй жатат да. Анан көбүнчө Мээримди карап сүйлөйсүз да. Эмнегедир. Эмне түшүнбөй атасың? Я, түшүнбөй атасың, Мунарбек нормально айтып атат го деп. Тамаша. Ошондо бул сүйүүнүн белгисиби? Саламатсыздарбы? Канат мырза, Анжелика айым. Мен да сөздү сразу эле Анар айымга берейин. Ошол. Анара, салам. Саламатсыздарбы? Ошол бизде баары жакшы азыр. Мен башынан түшүндүрүп кетсем. Өткөнкү эфир өткөн, анан эфир өткөндөн кийин эфирдин сыртында мен Мунарбек байке менен Мээрим эжени көрдүм да. Сырттачы. Сыртта турган экен, мен анда аптекага барып, анан кийин эми зеркалдам, ал жак аптекачы, мен карап турам. Карап турсам, Мунарбек байке Мээримдин чачтарына сылап, гүлдөрүн кучактагандай болду окшойт, билбейм, анысын жакшы көрбөй калдым. Колунан нерселер түшүп кетти, кыйкырды да Мээрим эже. Анын алдыда бир балдар турган экен. Анан сразу арттан карады да, булар баягы НТСдеги биз жолукта адамдар го деди. Анан кийин мен бул жактан аптекадан чыктым, көрүп турам да. Ошолордун жанынан өтүп кеткичекте уже бардыгын сүйлөп койду да жанагы балдарчы. Талапкер бул жакта жүрсө, ал Мээрим менен жүрөт го ал жерде деп хаханы жарышты да. Анан мен жиним келди. Анан көз алдымча коробкаларын көтөрүп, Мээрим эженин машинасына карап, өкө карап кетти да. Анан мен келип унчуккан жокмун. Анан кийин чыккандан кийин мен үйгө тезирээк алып барып коюңузчу дедим. Десем, анан кийин эмне болтасың? Эмне болтат деди да магачы. Анан айттым. Эмнеге антип турасыңар депчи. Чындап эле Мээрим эже көтөрүшүп кой дедиңизби? Ошону сурай берейин дедим эле. Саламатсыздар. Бул жерде отношенияларга мени киргиштириштердин кереги жок. Ал жерде Мунарбек мага көтөрүшүп кой деген жерим жок. Өзү көтөрдү. Ошону силерден сурап атам мен. Чачыңан сылап турган. Физиологдук долбоордун алпырат атайынсыздарга келдим. Өтө керектүү маалымат. Азыр жай келди. Тоо ташка чыкканга пробкада кыйналбаш үчүн дүйнө жүзүндөгү номер 1 компания Honda Atlas компаниянын японский мотоциклдери бизде экенин билесиздер. Honda Bike KG'de мотоциклдин түрү бар. 125 куб, 70 куб, 150 куб, 70 куб. Булардын бардыгы бензин жана чисто японский. Биз жолуктук долбоорунун көрүүчүлөрү ушундай сонун мотоциклдерди Эко Ислам банк аркылуу паспорт менен гана ала аласыздар. Ал эми мен сиздер үчүн катайт этип берейин. She work girl, she work the pole, she break it down, she take it low, she finds. 2024-жылдагы биздин максатыбыз Honda Bike KG ар бир үйдө турса экен дейбиз. Эгерде сизде акча жок болсо, только паспорт менен рассрочкага Эко Ислам банк аркылуу ала аласыздар. Ал эми биз жолуктук долбоорун кайра көрөбүз. Экен. Неге кыйкырдың? Эми эркек болгондон кийин жардам берейин десе керек. Анткени мен колумда аябай көп нерсе болчу. Өзүм алмагалы карабай эле толтура нерсени көтөрүп чыгып кетип аткам. Эшикти ачып, ошол кезде көрүп, колумдан алды, машинага барып экөөбүз жеткизди. Андан кийин эле биз бияктан чыгып, общий отуруп эле калдык, башка эчтеке болгон жок. Мага ошентип айткан үчүн айтып атам мен. Жок, анда Мен өзүм оюман чыгарбай атам. Чачынан сыладыбы, кармадыбы, башынан эмне болду? Көрдүңүзбү? Ооба, мен көрдүм. Чачыңыздан сылатып жүрөт экенсиз, кыйкырыптырсыз. Жок. Мен кыйкырган себебин билем. Эме кылып, чачымдан сылаган эмес, чачымдан бир нерсени алып аткан. Жүргөмүш жүрөт деп коркуткан. Ай мен кыйкырдым дагы, бут кийимдерим түшүп кетти. Полностью колумда турган нерсе түшүп кетти. Анан кийин көтөрүшүп машинама салып койду. Анан ошол жерде кеткен. Негизи мындай болуп атат да, бизде Негизи эки отың тура эмес түшүнүп калыптыр да. Чачынан сылап андай эч нерсе болгон эмес. Биринчиден. Экинчиден Мээрим сумкаларын көтөрүп чыгып келип аткан экен, мен Мээримден бир нерсе алышым керек эле. Ошого барып алайын десем, колунан жана немелер түшүп кетти.
кроссовка бирдекелер бар экен. Ошону көтөрүшүп эле машинасына апарып кайра келдим, болду ошол эле. Андан башка эч нерсе жок аякта. Ошондо зарыл жумушуңузду алайын десеңиз дагы мындай Анара менен чогуу барып алсаңыз жакшы болмок деле айтайын деп аткам да. Анараны күтүп тура эмес көрүнүш болуп калат деп кыздын жүрөгү ооруп калды деп ойлоп атам да. Ыйлагысы келип мына сүйлөдү. Жок, негизи Анжелика айым, негизи эле мен жиним келбеди эле. Просто мен өтүп кеткичик жана адамдар башкача сүйлөп салды да. Талапкер бул жакта жүрсө, ал өкө Мээрим өкө жүрүшөт го деп башкача күлүштү да. Мен ошого жиним келип кетти. Азыр Анарага айта кетейинчи. Анара бул теманы экөөбүз сүйлөшкөнбүз, жапканбыз. Муну бияктан эмнеге айтып атканын мен азыр түшүнгөн жокмун. Мээрим ушул жерде жүрөбү, мен ушул жерде жүрөмбү, значит, экөөбүз жолугуп калабыз, сүйлөшүп калабыз. Алдан эч нерсе болбойт. Неге сен именно Мээримге эле, мисалы үчүн Жанарага деле ошентем. Неге сен аны көрбөйсүң? Башкасына деле ошентем. Именно Мээримди көрүшүң керек. Сиз Анарага оор тийип калат деп деле сиз деле мындай акырыныраак аракет кылышыңыз керек да. Же мен биякта жүрөм деп эле коробканы көтөрүп, чачын сылап, чоочтуп, каткырып күлүп, бул жерден сизге Анарага сыйырматыңыз жок болуп атпайбы бул жерден? Хорошо. Анан бир нерсени айтып кетейин. Өткөндө биз Нурбек мырза экөөбүз тойго барганбыз да. Тойго барганбыз, анан ошол тойдун ээлери менен биз сүрөткө түшкөнбүз да. Анан кийин соцсетке койгонбуз, Инстаграмга. Анан аны ошол соцсетке койгонубуз элдин баары Анаранын ата-энеси деп ойлоптур да. Анан ошол сүрөт, ошол Мээрим эжеге да кызык болуптур да. Ошону мен сурайын дегем да, эмне үчүн? Кандайча кызык болуптур, эмне болуптур? Жок, сизге кызык болгон экен го. Мага кызык деле болгон жок. Эмнеси кызык болуш керек? Жок, сурапсыз го, биз уктук. Кимден? Сураптырсыз. Кимден сураптырмын? Сураптырсыз деп атам. Ошо кимден эмне деп сураптырмын? Ошол эмнеге деп атам? Ошо мен сенден сурап атпаймынбы, кимге эмне деп сураптырмын? Кимге чалганыңызды билбейсизби? Нет, адашып атасың. Редакторго. Адашып атасың. Ата-энеси менен тааныштырдыбы Анара Мунарбек менен деп кызыккансың, э? Ооба, ошондой кызыктуу. Анчалык эмес. Короче, бизде мен антип таанышып атабы, мынтип атабы деп сураган жокмун. Анткени ошол күнү биз ачыгын айтканда Мунарбек экөөбүз сүйлөшүп калдык, сөзмө сөз болуп. Анан мен экөөбүз сүйлөшүп атканда эле бул тойго барам деп айткан эмес да. Анан турганда анан жумуш. Азыр аягына чейин айтып алсын. Биз жумуш тууралуу сүйлөшмөк болчук, анан чалсам алган жок. Анан карасам эле НТСде ошо сүйлөшүп атыптыр. Точнее, сүрөтүн көрүп калдым. Анан Элежеге чалдым да, Элеже тиги Мунарбек албай атат деди. Ата-энеси менен таанышкан кетти беле десем, жок деди. Анан хорошо деп өчүрүп койдум. Саламатсыздарбы? Мээрим эме сүйлөшүп калып туруп калдык, анан чачымдан бирдеке алып калды, анан бирдеке алышым керек эле деген өкүңөрдүкү слишком көп болуп кетпедиби? Мунарбек мырза, сиз если көңүлүңүз жок болсо ачык эле айтып бул жаш кызды кыйнабаңыз да. Кандай деп Мен жаш кызды кыйнап аткан жокмун. Чоң эле кишисиз да. Так ойлонуп, мындай кимди тандап атат жүрөгүңүз мындай определяция этип тургандан кийин бул кызды дагы бүгүн деле могу көздөрү ыйлаган сыяктуу да. Келгенде аябай жаркылдап келген кыз да. Азыр болсо чөккөндөн чөгүлүп баратат, көрүнүп турат да. Көңүлүңүз жокпу, ачык эле айтыңыз да, токтотуңуз да. Туура, сиздин сөздөрүңүздү ыйлайм, аябай чоң эжесиз. Мен негизи биринчи жолу ортого чыкканда эле айткам ошондо эле токтотобуз деп. Андан кийин эки жолу да чыгып айттым, токтотобуз деп. Кийинкисинде эмне себептер болуп токтобой калды. Экөөбүз кандай десем, экөөбүз көп урушуп калдык орто жолдо. Анан элдин баары эле Мунарбек сүйлөй берет экен деп аткандан бүгүн Анара өзү сүйлөсүн дедим. Ошол. Токтоткон себеби дагы деле Мээрим менен болгон мамилеңиздер бүтө эле окшойт. Анткени Мээримден эки талапкер артка кетти да. Мунарбек менен Мээримдин ортосунда мамиле бүтө эле экен, биз сезип атабыз, байкап атабыз депчи. Токтоткон себеби Мээрим экөөңүздөрдүн мамилеңиздер кайрадан уланып атабы ошондо? Тойго барам деп айткан эмес, дейт. Бириңиздерге ошондой отчет берип жүрөсүздөрбү? Кимге баратам, каяка баратам, ким менен сүрөткө түшкөн жатам? Кандай болуп калды? Саламатсыздарбы?
Assalamu alaikum. Айсыл эженин сөздөрүнө кошулам мен негизичи. Эми жаныңда жакшынакай талапкер кызың отурса мындай жакшы эмес көрүнүш го дейм бул. Баягы именно биздин көзүбүзгө болбосо дагы талапкердин көзүнө жакшы эмес көрүнүш деп эсептейм да. Анан кийин эми чынын айтканда анараны кыйнабастан же жооң берип койсоң, иш кылып же нары же бери болгондой болуп, же болбосо бул жерде Мээрим экөөң ортоңордо эмне бар, мына ачыктап эле койгула. Турабы? Бул жерде Анжелика эже сизге айтып кетким келип атат. Айтып атасыз го эмне ишиңер бар депчи. Бизде той маселеси болду. Менин алыс туугандарым ошо той жасап аткан. Анан кийин ошого Мунарбекти чакыргысы келип аткан болчу. Анан ошол маселе тууралуу мен чалып аткам, Мунарбек байкеге улам чалып аткам, бошобой атты. Анан кийин мен өзүм берип койдум номерин, өзүңөр сүйлөшүп алгылачы деп. Мени кириштирбегиле бул жерге, ладно өзүңөр сүйлөшүп алгыла деп берип койсом, алар чалышкан экен. Бирок чалганда Анар алганбы же ким алган билбейм. Бирөө чалып жок Мунарбек деп койгон экен. Анан ошол кезде улам мага чалып атканда уже тойду белгилейли деп атышкан. Мунарбекти чакыргысы келип атышты, ырдап берип кетсинчи. Мээрим айым сиз жак тарап Мунарбекти жактырчу эмес эле, каршы чыгышты эле. Жок, мен туугандарым деген жок, менин ата-энем каршы, мен алыс жакты атам, алыс. Ал мен туугандарым эмес. Мунарбек байкеге мен өзүм түшүндүрдүм ким экенин. Алыс жактагы именно сиз аркылуу табыш керек болуп турбу, таба алышпай. Азыр кенен го? Жок, мен номерин эле бердим, мен сүйлөшкөн да жокмун. Номерин берип койдум, Мунарбек байкенин өзүңөр сүйлөшүп алгыла деп. Дальше мен эчтеке кылган жокмун. Уже тиякта эжелер чалып, эмне болуп атат, чалса калбай атат, номери иштейби дегенден мен чалсам алган жок. Азыр Шерболот мырза Айсыл айым сөздү баштап калды, айтып калбады. Мен эмнеге баштаганымды айтып коеюн. Себеби биз сырттан чогулуп отурган кезде дагы экөөңөр постоянно чогуу отуруп, ачык айрым сонун сүйлөшүп, акыркы отурушубузда дагы эмнегедир бияктан баарыбыз чогуу чыкканбыз, бирок Анар айым ортодон жок болуп кетти дагы. Экөөң кой отуруп калдың жакын. Баягы Айсыл айым бузуку аркы берки деген сөз болбосун, болгон көргөн көзүмдү эле айтып коеюн да. Айтыш керек. Эң ушул жерден да мындай кошуп атасыңар да, экөөң кой отуруп калдың деп. Кошпой Мунарбек мырза. Мен биринчиден ал жака маска кылып коет экенсиңер, Мээрим айым экөөңөрчү. Биякта биз жок, сүйлөгөндө Айсыл эже, сиз көрүнүп турсаңыз биз Мээрим экөөбүз барып бир жерге отуруп алган жокпуз да. Мен биринчи Жанар экөөбүз видео Анар экөөбүздүн видеосу жасаганы барып отурганбыз. Андан кийин силер бардыңарбы? Анан баары биз Мээрим экөөбүз отургандан анан силер бардыңарбы? Акмарал талапкери экөө, Мээрим үчөө кирип келди. Экөө босого деле калды, бай кечигип келген үчүн босого жакта эле тапчанда отуруп калды. Мээрим бияка өт. Элдин баарын тебелеп өтүп барып отурдубу төргө? Жок, эми место. Ачык айтыш болсо мунасага бүгүн мен сүйлөйүн мына. Сиз элестетиң, эми место ошол жерде болсо, мен эмне кылайын эми местодан эмне? Тапчан болчу, тапчан кыргыз деген жылат, өйдө көздөй жылып, ылдыйдан отурат, кичи башы менен тем более. Улуу башы менен Акмарал калды ошол жерде эле олтуруп. Кичи башы менен сенин жаныңа барып отурду кыз. Макул, Айсыл эже, кечиресиз. Биз тура эмес отуруп алып турбуз. Эми ачыгын эле айткыла, бирдеке Мээримден 3 метрдин ар жакка барып отурам. Сырттан каалагандай жүрөсүңөрдөн келгенден эле жок, баары андай эмес, мен тааныбайм, билбейм дейсиңер да. Ушул мамиле жөнүндө айта кетейин анда, ушунчалык калды. Мээрим менен Мээрим экөөбүз мурун жакшы сүйлөшүп отношения курганбыз. Кийин ажырашканбыз. Бүткөн ал тема. Бирок ушул жерде болгондон кийин по-любому сүйлөшүп калат экенсиң кичине. Силер эмне эле чаптап атасыңар? Мээрим берде такыр тиеше жок. Бул жерде Мунарбек мырза, бул жерде мындай маселе да, сизге талапкер болуп келди. Анаран кичине таарынычтары болот атат азыр, көз жашын дагы мен бүгүн эле эмес, буга чейинки эфирлерде да байкап жүргөм. Сүйлөбөйт, такыр микрофон берсек дагы көңүлүм жок. Эч бирөөгө кошулбайт дагы да сөз сүйлөп аткандачы. Талапкериңизге карата кандай сөз айта аласыз? Убактысын алып аткан жоксузбу? Балким бул реалити долбоор сизге оюнчук катары же бул жака спикер катары эле болуп калдыгыңыз окшойт бизгечи. Болгону гана бияктан отуруп эле ой пикириңизди эле кошуп айтып, бирок өзүңүздүн жеке жашооңуз тууралуу иштебей жатасыз да такыр. Сизден көп нерсе үмүт кылдык элек, күттүк элек, Анаранын көздөй бир жакшы жыйынтык көрсөтө алат, сонун видеолорду алып келет деп барбы? Дагы жаңылыктар дегеним да, жакшы. Анарага дагы эле күнөө кайра эле мага келип, мен сүйлөгөндө эле. Сүйүүңүз козголбой жатса, сизде сезим жок болсо, кызды кой берип койбойлукпу? Макул.
кой берип коелу. Жок, кызды Көрдүңүзбү? Убактысын алып атасыз жөн эле. кызды кой Жок, бергенден да мен биринчичи. кой берейин деп мен суроо болуп атат да, мээрим менен ортодо неге мамилеңиздер токтоп атат? Балким сезим үчүн күрөшпөй, бизден коркуп, элден коркуп атасыңар да. Анан ойнотуп жатышат Сырттан да. жашыруун өкүңөр бири-бириңер менен жакшы сүйлөшүп атасыңар. Ошол сөз болот бул мамиле жерде. экөөбүздүн ортобузда такыр мамиле жок биринчиден. Экинчиден мен анарга көңүл бурбай койгон жокмун. Көңүл буруп атам. Ишенбесеңиздер, могул жака мен Instagram'ым киргизгиле полный анар экөөбүздүн сүрөттөрүбүз и полный экөөбүздүн видеолорубуз. Эми внимание деген ушунчалык болот го да, мен мээрим менен жүргөндө да даже бир сүрөт киргизген эмесмин, бир да жерге барып чай ичкен эмесмин. Мына экөөбүздүн жүргөнүбүзгө азыр уже 1 ай болуп атты. Неге токтотом дегенде Анткени мындай силер- чай ичип келели дегенде эле айтып атасыз го, эч кыйналбай эле. Жашыруун токтотом деп эле. жүргөнсүңөр да ошон үчүн киргизе алган эмессиңер. Анара менен киргизиш керек болуп атат. Анткени Эфирге ачык деле чыгып жүрбөдүкпү? эфирге бир жолу ачыктадыңар, экинчисинде жаап койдуңар, теманы бүттү. Анар экөөбүз эми анарга билбейм, менин кылган мамилелерим может силерге көрүнбөйт болушу керек. Колдон келишинче кылдым. Сиз азыр бул жерде спикер катары эле сүйлөп атасың деп атпайсызбы? Ооба. Мен ушул жерге келгенде Биринчи мен эле сезондон сүйлөп бери. аткан үчүн ошондой көрүнүп атам да сизгечи. Азыр бул жерде Анара да сүйлөгөндө мен андай көрүнмөгөн эмесмин да. Если Анара да мага ушундай мамиле кылды, мага ушундай жакшы нерселерди кылды деп айтып бергенде сиздерге, анда сиздер минтип ойломок эмессиңер. Бул эч нерсе айтпай атат да мага мындай нерсе кылды же кылбады депчи. Анан мен эки адамга тең өзүм жооп берип коюшум керек болуп атат да. Азыр жөндөн жөн эле бир нерседен кызганып бергенде андан көрүп мамилени дальше улантканга аракет кылыш керек да. Мен эмнеге токтотом дегеним себеби бул кайра бир болбогон нерсенин айынан кызгана бергенден мен уже көңүлүм ушунчалык калды да. Такыр менде көңүл калган жок да. Акырында аябай ушундай катуу урушуп кеткенбиз. Аны мына Жанара деле көргөн. Ошондо мен такыр көңүлүм да калган да. Мен негизи мурунку эле эфирде токтотоюн дегем, ушундай ситуация дагы кайталанбасын деп. Азыр дагы уже элге 3-чү жолу жаман көрүнүп атам да, жөндөн жөн эле. А мен кылгандарымды элдер көрүп атса керек. Ошо анда өзүңүздүн мамилеңиз тууралуу көбүрөөк кеп кылыңыз. Өзүңүздө кандай болуп атат бул жакта дегендей. Биз ошондон кийин чыктык. Анан мен үйгө алып барып таштагычекти. Мен уже агрессивный алдырып көп нерсени сүйлөп салдым да. Анан кыйкырып мен домдун жанына барычекти бул машинасынын алдын сындырып алды да, мага нерв болупчу. Анан мен үйгө саламдашпай деле, мелдебей эле үйгө кирип кетип калдым. Анан бул мага жазды. Сен мага атам дагы, апам дагы антип кыйкырган эмес. Мага эч ким антип сүйлөгөн эмес, сен эмнеге антип сүйлөйсүң депчи. Мен оюн бөлүп атасыз. Андан кийин мен үйгө кирип кечирим сурадым. Кечирим сурап, мен чындап эле мен өзүмдү билбей калдым да. Анан үйгө кирип, Анара сен мындай эмес элең го, сен сага эмне болуп атат деп өзүм сурай бердим да. Анан Нарбек мырза жазып калгандан кийин анан мен кечирим сурадым. Кечирип коюңузчу, мен өзүмдү билбей калдым. Сизде может күнөө жоктур дедим. Анан экөөбүз андан кийин нормально жакшына сүйлөшүп, азыр нормально эле отурабыз. Просто ошол күнү мен катуу ачуум келди да, ошол экөө турган үчүн жанагылар сүйлөгөн үчүн. Болду ошол эле. Анара бир айымын ачысы келет мындай нерсеге. Анара бул сүйүү деп ойлойсуңбу? Сүйүү келди балким, тунук, аруу, сезимдин, аркасында адам жарылат, кызганат, ыйлайт, кыйкырат. Бул мамиленин кийинки кадамын кандай күтөсүң, Анара? Билбейм. Мунарбек мырза, менин бир эле суроом бар сизге. Анарага кандай азыр кайрылууңуз бар? Сүйөт экенин көрүп атабыз, сүйүүнүн көз жашы болуп атат бул жакта кайрадан. Бирок азыр уже дагы 3-чү жолу чыгып атабыз ортого. Дагы деле мисалы үчүн менин канча кылсам да кылган нерсем эч ким көрбөй атат. Мисалы үчүн сиз деле айтып атасыз, ушинтип эле сүйлөп отурасың деп. Ал нерсени Анарада чыгара албай атат. Кылат бардыгын. Бүгүн эфирде кылышыңыз керек болчу да, бир нерсе ошону айта албай атам жантан беричи. Ошол азыр бияк чече алайлы. Чече албай эле, чечисе албайлыбы, бир нерсе кылбайсызбы? Жок, негизи Мунарбек байке мага бардыгын кылат. Көңүл десе көңүл. Кыз жигит мамилесине өттүңүздөрбү?
Өткөн го булар кыз жигит болуп кучакташып Мунарбек жок деп атпайбы, ошон үчүн мен аябай эле чоюлуп кетип атат булардын чай ичкени деп мен да ошол чоң суроо белги менен ортого чакырып атам. Бизде Адыл сонун эле кыз жигит мамилесине Гүл менен Шакек менен өткөн эфирде. Мен бир нерсени айта кетейинчи азыр. Мен ушинтип кете берсем азыр дагы күндөн күнгө жаман көрүнүп кете берем да. Өзүңөр айтмакчы, жаш кыздын убактысын албайын. Мен дагы Анарага дагы айтайын, убактыңды алсам, сенден да кечирим сурайм. Может, сага мындай башкачараак бала керек болушу мүмкүн. Бирок мен сени менен сүйлөшкөндөн бери мындай кандай десем, мындай жаманат деле болуп атам да, чынын айткандачы. Ушунчалык аракет кылып атам, сага кылган нерселерди мен эч кимге кылган эмесмин да. Бул милдет эмес, негизи мен жашоодо ар кимге кыла бербейм да. Ошентсем деле кайра эле Мунарбек сүйлөгөндөн башка эч нерсени билбейт деген сөз деле угуп атам да. Ошон үчүн мен токтотом. Анараны сүйүүсү эмне болуп калды ошондо? Анара сүйгөн үчүн ошондой кызганып, мээримге, мамилеңди кичине мындай ортолоп атат да. Түшүнүп атам, сүйгөндөн кийин адам мындай аракет кылыш керек да. Аракет кылыш керек. Мен мисалы үчүн Анара үчүн аракет кылып атам да. Анара үчүн аракет кылып атам. Ошо кече акыркы экөөбүз урушкандан бери Анарага такыр сезим жок да менде. Жилик айым бир беттүү болуп атат азыр. Кыйнаган деле кажети жок го дейм. Мунарбек мырза мурдагы эфирлерде келгенде дагы мындай ушу айта албай эле, токтотууну айта албай эле калып калып аткандай эле сезилип атканда, Анар айымдын сүйүүсү өтө баягы эрте ачылып, өтө күчөп кетти окшойт, по-моему. Анан катуу сүйгөндө дагы айымдар деле мырзалар баягы кээ бирде кысымга ала алабыз го, кишини катуу монтоп алабыз го. Анда адам тажап уже качып баштайт да. Ошондой сыяктуу болуп кетти окшойт экөөнүн мамилесиндечи. Азыр ушул менде мындай бир сөз болуп атат, айтып алайынчы, Айсыл эже. Биз баягы сүйүү, сезим дей беребиз го. Мисалы үчүн башында менде деле сезим бар болчу да. Бар болчу, Анара мисалы үчүн 3-4 жолу урушуп кетсек дагы мен өзүм кайра барып ошону оңдогонго аракет кылдым да. Бирок кайра эле ошол нерселер кайталанып, кайра эле ушунчалык аракет кылып атсам дагы ушунчалык жаман көрүнүп атам да. Мен ушундай болуп атам да. Анара унчукпай эле отурат да, же ушундай кылды, мындай кылды деп кое эле отурат да. Же ачык айтпайт. Мисалы үчүн бири-бириңди жакшы көрсөң, аракет кылыш керек да. Мисалы үчүн көрүп атабыз го, мисалы үчүн бири-бирин колдоп, бири-биринин жакшы сөздөрдү айтып, ошондой нерсе бизде болбой эле да. Менде только баягы мен сүйлөгөн үчүн элдин баары Мунарбек ушундай нервный, Мунарбек постоянно ушинтип сүйлөгөндөн башка эч нерсени билбейт, эч нерсе кылбайт. А мен кылган нерселерди эч ким кылбай эле да, чынын айтканда. Бирок ошол элдер айткан сөздү өзүңүз эле чогултуп алып атасыз да. Анара отуруп алып сизди жамандаган жок да, баардыгы жакшы деле отурбайбы? Анан мен суроом азыр Анарага болуп атат да. Сени элементарно мен туулган күнүмө жарым саатка эле келип кеткен, ошол маалда дагы эмнеге бардың деген сыяктуу өзүнүн агрессиясын көрсөтөт экен. Анан негизи эле сага ушундай мамиле керекпи? Сени сүйбөйт экенин билип турасың. Эмнеге сен макул болуп бардыгына до сих пор макул болуп отурасың? Негизи эле кийин үй бүлө курганда бактылуу болуп жашаш үчүн ушундай мамиле болуш керек деп ойлойсуңбу бири-бирине? Мен сага жооп бере кетейинчи. Агрессия деп атпайсыңбы? Мен буга эч кандай агрессия кылган жокмун. Сага агрессия деп айттыбы? Жок. Анан эмне агрессия деп айтып атасың? Ушул жактан сүйлөшкөнүңөр урушуп кеттик дегениңерден эле уже известно болуп атат го? Жок, мындай кошпой айтыш керек да. Агрессия деген нерселерди кошпой айтыш керек. Итак, агрессия деген нерсе бул жакта көп болуп атат да. Мен буга айттым, бул бүт нерсени мага барып кылып келгенден кийин айтат да. А эмнеге кетип баратканды айтпайт. Эмнеге айтышы керек? Экөөңүздөр кыз жигит мамилесине еще келген жоксуздар да. Таанышууда эле ушундай уруш болуп атса анан. Эмнеге мен мээримдин сумкасын көтөрүп койбошум керек анда? Биз кыз жигит мамилесин өтө элек болсок. Кыз жигит мамилеси өтмөктү, сүйүү пайда болду. Мамиледе да булар. Өкө официально бири-бирине кыз жигит мамиле болуп өткөн жокко. Мен мисалы билбейм өкө кыз жигитти. Кыз жигит деле жүрүшөт. Кыз жигитте эле мамиледесиңер деп ойлойм, бирок Мунарбек байке жок, мен сүйбөйм, мага кереги жок деп атат. Өкөнү кыз жигит деп кантип айтабыз мисалы?
Сүйбөй калды да ошо. Мен бул чечимге азыр уже 1 ай өткөндөн кийин келип атам. Ортого мен 3-4 жолу чыктым. чыгып айтып атат. Анара эгерде өзгөрсө, көп кызганбаса, эми өзүнүн сезимдерин башкара алса, убакыт мамилеңерге берсек болотпу дагы? Жок. Кечиресиздер. Анткени Кечирип коюңуз. Анткени бул нерсе 3 жолу кайталанды, 3 жолу кечирим сурады, бирок кайра эле ошол нерсени кайталады. Мисалы үчүн эми үй бүлө деген силер түшүнөсүңөр. Уже сиздер үй бүлөлүүсүздөр. Мисалы үчүн мамиле куруп атканда бир болбогон нерсеге эле аңкылдап кыйкырган адам бул үй бүлө болбойт. Бул мамиледе ушундай нерсе болуп атса, үй бүлөдө андай такыр болбойт. Билбейм, мага жакпайт. Мен мисалы үчүн бирөө менен раза урушкандай адам көрүнөт болушум керек, бирок жашоодо мен эч ким менен урушпайм да. Анаран жаман дөйм болгону экөөбүз бири-бирибизге туура келбей калга окшойт да. Буга может өзүнүн айтканын уккан, айтканын деген бала керек болушу мүмкүн деп ойлойм. Түшүнүктүү. Анара бүгүн активдүүрөөк болобуз дегенбиз, себеп дегенде мамиле чечилип атат. Микрофонду алып, Кармелита дагы суроо берди, эмнеге жооп бербей жатабыз? Ушундай болду, чын эле кыз жигит мамилесине өткөнбүз деп ойлойсуңбу, же ойлобойсуңбу сен дагы? Суроо. Жок, ойлогон жокмун. Негизи Кармелитанын туулган күнүнө чейин биз бир күн мурун ошо сүйлөшпөй калганбыз. Анан биз уже токтоттук. Сен алган убактың, кетирген менин да убактым деп ошентип анан экөөбүз токтотконбуз. Анан эртеси Кармелитанын туулган күнү болуп калды. Мен ошол жака баргам. Баргандан кийин анан кечинде мен 38-39 градус температура менен мен жатып калдым да. Анан Мунарбек мырза келип, эмне атасың деп чалып, анан ошо ооруп атам десем келип, больницага алып барайынбы деди. Анан жок, барбайм дедим. Десем анда аптекага барып нерсе алып берейин деди. Макул дедим. Ошо күнү жолугуп анан кайта сүйлөшүп баштаганбыз да, экөөбүзчү. Анан бунун туулган күнүнө чейин мен сүйлөшпөй токтоп калганбыз. Анан ошон үчүн айткан эмесмин да. Анан дагы Анара сага суроо бергим келип атат. Неге экөөбүздүн ортобуздагы нерселерди башка адамдар биле берет? Бул мага эң жакпаган сапат да. Неге экөөбүздүн ортобуздагы мамилени бирөө билиши керек? Эч ким билген жок. Кармелита каяктан айтып атат билбесе анда? Мен бул нерсени бир эле Кармелитадан эмес, башка жактардан да угуп атам да ужечи. Мындай мамиле. Мен сага айткан сөздөрдү башка жактардан да угуп атам да. Сиз вроде токтотом деп атасыз, кайра эле туруп өзүңүздүн претензияларыңызды айтып атасыз. Жок, сен неге ушундай мамиле керекпи дейсиң, как будто мен бир кыйнап бир нерсе кылгандай. Жок, сиз андай смыслда түшүнбөңүз да, негизи эле ушул мамиле сага керекпи деген суроо болуп атат. Экөөңүздөрдүн отношенияңыздар сага канчалык? Жок, эми сүйүү бар жерде кызганыч бар. Бул жерде кызганыч гана болуп атат. Биз эч нерсе дей албайбыз. Анара сүйгөн үчүн кызганып атат. Ар бир эле айым, менин оюмча, анын мындай келечекте жолдошу катары көрүп алган мырзанын мындай кадамдарын жактыра бербейт. Бир жолу, 3 жолу кайталанды деп атасыз. Демек 3 жолу сиз да ошону кайталагансыз. Эмне үчүн сиз кайталаган нерсеге болгон реакцияны кабыл албай жатасыз да? Демек 3 жолу тең бир нерсе ушундай кызганыч болгон, да бирөөнүн чачынан чыңында бир нерсени алгансыз. Же бирөөнүн да бир нерсесин көтөрүшкөнсүз, туурабы, Анара? Эмне себептен 3 жолу болуп кетти бул нерсе? Акыркысын билдик. Мэримдин коробкаларын көтөрүп коюптур. Ага чейинчи? Клубника болгон, телефонун албай коюп, Дагы эмне болду эле? Кызганыч да мунун баары эле. Жок, ошол нерсени мисалы Мунарбек мырза кечирим сурап, жок сен туура эмес түшүнүп калдың деп түшүндүрүп атасызбы Анарга негизи? Ооба. Түшүндүрүп атасыз. Сиз түшүнүп бар жерде кызганыч бар. Жок, мен түшүндүм, болуптур, башка кайталанбайт дейм. Просто эмоциялар байгында чыгып кетет да. Мунарбек да кайталабаш керек да, туурабы Анара ал нерсени? Мунарбек да кайталабаш керек. Мен ушул жерден бир нерсе айтып коеюнчу. Мисалы үчүн мен ушул жерден кыйкырышып урушуп калам го. Бирок мен мамилеге келгенде мен антип мындай кызды кыйкырып урушуп, же болбосо уруп бир менде андай нерсе жок экен да. Мен кызга даже ошентип айкырып атса дагы мен эч нерсе кыла албайт экенмин да. Нервти мен өзүм башка жактан чыгарып алат экенмин да. Баягы күнү экөөбүз урушуп кеткенде, мисалы үчүн жөндөн эле машинанын алдын талкаладым да.
эми ал нерв болуп кеттим да мен просточу. ооба Ал жерде мына Жанара деле билет да, мисалы үчүн ошо биздин жаныбызда болчу да, ушунчалык мындай мен кызга эч кандай бир агрессия кыла албайт экенмин ошондой маалдачы. Мен наоборот өзүмдөн өзүм чыгарат экенмин да. Ошол моменттечи. келечекте жубайыңыз сүйсө дагы кызганычын мынчалык көрсөтпөш керек, Келечекте жубайым ушу мени түшүнгөн кыз болсо экен деп ойлойм. Что мен чыгармачылыгымды, мен өзүм кандай адам экенимди, мен мисалы үчүн мындай агрессивный, ушундай мындай кандай десем, мындай бирөөдү уруучудай, бирөө менен урушуп кетчүдөй көрүнгөнүм менен мындай мамилеге келгенде мындай бүт баары өлүшөт го. Мындай эч кимге мындай жардам бере албай кое албайм да. Баарына эле бирдей мамиле кылам ушул жерде деле мисалы үчүн. эгерде Анаранын колунан коробкалар түшүп кетип, анан кийин мурдагы мындай Анара менен кичине мамиле болуп калган мырза коробкаларын көтөрүшүп экөө машинасына баратса, сиз ошону көрүп калсаңыз кандай сезим болот эле? Кызганат белеңиз? Эмне жүрөт ал дагы сенин жаныңда деп айтат белеңиз? Кызганат элем, бирок эми анчалык кыйкырып сен деп айт элем да. Мындай спокойно эле эмнеге алып бардың Бирок коробканы. Мунарбек ишенбейм го деп спокойно айтканда ошондой Кээ бир мырзалар барып туруп чоң эле чатак салышы мүмкүн. Мен Жок, менде андай мындай сырткы мамиледе менде андай жок да. Мына мен кыз менен мамиле курганда, мен ал кызга даже ушунчалык жиним келип атса да, мен ага кыйкырып же болбосо бир уруп үрейин деп андай кылбайм да. Мен эркек кишиге ошондой мамиле кылышым мүмкүн. Балким Анара кызгандыра элек сизди. Балким. Мамилени кандай кылабыз, Канат мырза? Мамилени негизи Бизде бул талапкерлер күтүп калды. Созуп деле кереги жок болуп калды. Эми колдон келишинче аракет кылдык, эмне кылабыз? Убакыт бербейликпи? Бир жума убакыт бербейликпи? Мунарбек мырза өткөнкү чыгарылышта убакыт бергенбиз. Бүгүн деле келип эле ошол эле сөз, ошол эле нерселер болуп атат. Ошондуктан чечүүчү убакытка келдик го деп ойлоп атам да мен азыр. Анаранын сүйүүсү, Анаранын сезимдери кандай болот? Эми эгерде ал уже экөөнүн ортосунда болгон маселе болуп калды окшойт. Биз го колдон келишинче шарт түзүп бердик да туурабы экөөнү. Демек Анара балким сырттан аракет кылып көрөттүр эми Мунарбекке. Бирок мээрим менен дагы Мунарбек мен ойлойм ачыкка чыгыш керек го деп, Эртеңки күн талапкер келсе дагы да ушуну кызгандырып отурсаңыз. Жок, мындай болбойт. Мен бул чечимге келгеним себеби деле аябай кыйын болду да, уже 3 чыгарыш болуп кетти да. Чынында мен мындай Анаранын ушунча басып келген кадамдарын, ушунча ушул жака келген мага кылган мамилелерин сыйладым, чынын айтканда. Экөөбүз канча урушуп кетип атсак дагы өзүм барып аттым, Анара кой, мындай кылалы, тигиндей кылалы депчи. Анан бирок кайра эле ошол нерселерди көрүп атам да. Сезим жок, сүйүү жок Мунарбекте, аракет жок. Эми макул болду аракет. Бирок жакшы көргөн адам, баягы сезими бар адам ошо кызганган үчүн көңүлү калбайт эле да. Көңүлү калат эле, бирок ажырашканга чейин барбайт да. Ооба, анда түшүнүктүү болду окшойт, бардыгы эле. Азыр ордуктардын орун ала бербейби азырынча, келиңиздер. Эфирдин соңуна чейин ооба биз Анараны кетирбей туралык. Кайрадан ордуңуздарга барып берсеңиздер, биз эфирди улантабыз. Ушундай абал болуп калды. Мындайда аябай биз дагы кыйналат экенбиз. Себеби бир тарапта сүйүү болуп атса, бир тарапта муздап калса жүрөк, ортодо биз чайналат экенбиз да. Ушул маалда биз элден жардам сурайт экенбиз. Кандай кылабыз, эмне кылабыз деп кетирип койсок дагы, эмнеге кетирдиңер деген суроо болуп калышы мүмкүн. Же өзүбүз эле чечимди чыгарып коюшубуз керекпи? Бул жерден биз албетте Анжелика айым талапкер менен катышуучунун өз оюн уктук. Бирок катышуучу сүйлөшкөндү токтотобуз дегенден кийин биз да катышуучунун оюн сыйлайбыз, кандай болбосун. Анан Анара менен балким эфирдин соңунда коштошобуз, Азыр убакытты өткөрбөстөн биз талапкерлерге кезек берели анда.
Yok, поехали. Ооба, туруп кол чаап тосуп алалы. Биз жолуктук долбоору. Ооба, биз болгондо дагы Кыргызстанда эле эмес, Москвадан бери биздин көрсөтүүгө атайын келген сонун талапкерибиздин аты Дамир. 29 жашта Дамир мырзаны тосуп алалы. Москвадан Оштон бери убактысын бөлүп келген. Чыныгы биздин көрсөтүүбүздүн эң мындайча айтканда бир да эфирди калтырбай көргөн, келе жаткан өзүнүн катышуучусу тууралуу абдан көп маалымат билет. Ассаламу алейкум, куш келипсиз. Келиңиздер, анда Саламатсызбы? Дамир мырзага учурашкандан эле баштайт окшойбуз да роль, Жакшы, келиңиз. 29 жашта дегенде эле бизге баардыгыбызга суроо келип баштады окшойт. Мындай ойлорубузгачы кимге келиши мүмкүн дегендей. Ага чейин өзүңүз тууралуу айтып берсеңиз, Москвада иштейсизби, ошол жактан келдиңизби Кыргызстанга? Бул жакта болосузбу же кайра кетесизби? Атайын Москвадан келдим. Өзүм колпунай бизнес менен алектенем. Фермерлер менен иштейм да. Ишкер. Кыргыз ишкерлерин кол чаап колдоп коелучу. Кыргыз өндүрүлүшүн колдойбуз. Ошо жашым 29да, атым Дамир. Жаш. Үйлөнгөн эмессиз буга чейин? Үйлөнгөн эмесмин. Бойдок. Ошо иш менен болуп, ошо үйлөнүүнү деле унутуп коюп турбуз да. Эми эстедим дебейсизби? 29 жаш деген жаш курак, сиз жаштардын катарын толуктайсыз. Канча бир туугансыз? 2 бир тууганмын. Канчанчысы? Мен улуусумун, менен кийин карындашым бар, ал өзүнүн мындайча айтканда турмушка чыккан, тынган да. Сиз үйлөнсөңүз ким менен жашайсыз? Ата-энеңиз мененби? Ата-энем менен десе деле болот, бирок көбүнчө ушу шаарда турабыз. Ошто. Биз жолуктук долбоорун кайсыл убакыттан бери көрөсүң, эмне себептен ушул жактан үйлөнөйүн деп чечтиңиз? Сыртта деле турмушка чыгам деген кыздар толуп турады. Экинчи сезон 20-чы чыгарылышынан баштап көрдүм окшойт. Ошондой болду. Ал айымдын эмнесин жактырдыңыз? Эмне себептен биз жолуктук долбоору керек сиз үчүн? Ал айымдын албетте жөнөкөйлүгү жакты, адамгерчиликтүү дегендейчи. Сабырдуу. Чындыгында бул долбоорго келиш мен үчүн бир аз кыйынга турду. Чындыгында себеби Оштон билет алайын деп барсам аэропортко, анан билет калбай калыптыр. Тилекке каршы анан машина менен келгенге туура келди. Баракелде. Караңызчы, эмне деген кадам, эмне деген элдик. Менен келгениңизге дагы бир жолу ыраазычылык билдирелик. Анан чындыгында уктабадым, ошо жолду карап эле азыр эмне болуп кетет экен деп баягынтип чочулапчы. НТС телеканалына сиздерге, редакторлорго чоң ыраазычылыгымды билдирем. Алла ыраазы болгон болсун. Ошо. Өтө керемет. Караңызчы, кээ бирлер бар да, мисалы, жумушум болуп калды, анан билет жок экен деп келбей коймок да. Бирок өзүнүн бактысы үчүн кадам таштап, билет жок болсо да 14 саат жол жүрүп келди Оштон бери. Кол чаап коюңуздар. Анда өзүңүздүн Кат мырза, анда дароо эле. Дароо эле айтыш керек болот да. Бул жака келиңиз. Жакшы сөзүңүздү айтып, атайын ушундай сонун розалардын түркүн өңдөрүндөгү микс чогулган экен. Өтө керемет. Толкунданып атасыз, түшүнөбүз. Күндө эле эфирге чыгып, күндө эле НТСке келип атасызбы эми? Сиз эмес, биз деле толкунданабыз күндө. Келиңиз. Мен узартпай эле мындай сүрөттөй эле айтайын кимге келгенин. Дароо эле өттүрбөстөн. Дароо эле айттыңыз байке. Акмаралга келдим. Учурашабыз. Кандай сонун. Мына кечээ күнү эле биздин Бакболоттокту талапкерибиз келди эле. Бакберген өтө жаш. Өтө кыйын, билимдүү жигит келген. Бул жакта 29 жашта, ишкер.
сурагыңызга жараша, талабыңызга жараша, талапкерлер. 2-3 жаш эле уулу болсо. Рахмат чоң сизге келип, атай оштон бери келип бергениңизге. Ош шаарына чоң салам жолдойм. Рахмат. Мен аябай күтпөдүм эле. Ойлогом Айсулуу эжеге келди деп. Гүлдесте жакты. Айсулуу эжеңден 7 жаш кичүү баланы эмнеге ойлоп Рахмат, атасыздар? ооба, жакшы экен. Мен эң жакшы көргөн Роза гүл жакшы көрөм. Суроолоруңуз барбы? Дамир аттуу мырза 29 жашта. Оштон бери келди. Мага чейинки отношенияңызды айтып берсеңиз. Мен ошолукка келип эч кайсы бир кыз менен кол кармашып жүргөн эмесмин, ачыгын айтам. Мен өзү бетке айткан эле жигитмин да, баламын да, мырзамын дегендей. Анан мен туруктуулуктан бир сөздүктү жактырам. Мен кайсы мүнөзүмдү, кайсы сапаттарымды жактырып келдиңиз? Кандай десем экен. Сизде аябай чоң бир сабырды байкадым да, эфирлерди күзөтүп атыпчы. Канча ак ийилет бирок сынбайт дейт го, сиздин сабырыңыз ушунчалык күчтүү экен да. Алла разы болсун. Ооба. Сабырым жакшы эле. Кээ бир адамдарды нервден алып коем, бираз ата көзүмө келгенде аябай сабырдымын. Эч качан жулкунуп барып өзүм биринчи эме кылбайм. Мен сөз менен жүрөктү бир сөз менен жүрөктү кандай десем, мындай жаралап коем. Багындырып коем десеңиз болот эле. Ал эми жигиттердин жүрөгүн жакшы коз сүйлөп багындырып коем. Мынакей ушундай бизде Акмарал. Акмарал учуп кетти окшойт аябай эле. Уча тургандай эле. Өзүңүздүн мага суроолоруңуз барбы? Толкунданып атат. Кол чаап коелу. Катышуучулар, эгерде ой пикириңер бар болсо активдүү катышып бергиле. Чындыгына келгенде менде толкундо сүрдөө деген нерсе жок. Ошо жолдо жүрүп аябай чарчап калдым чындыгында. Анан мен ошо бетке ачык сүйлөгөндү жакшы көрөм. Ооба, мен да жакшы. Эмнени айткыңыз келет Акмаралды карап бетине? Жо, мен айтайын дегеним, мен өзүмдө бар нерсени будан көрө алдым десем жаңылышпайм. Сизге да бетке сүйлөгөн адам жагат, э? Ооба. Чоң рахмат. Дагы Бетке айтышкан, эч нерсе жашырбаган, сон түгөй болчудайсыздар да. Акмарал чайга чакырып атат Дамир мырза, аны билесиз, биздин шартты дагы билесиз, талапкерлерди көп дагы сизге киргизе албайбыз шарты менен. Чай ичкенге, мамиле курганга ички сезимиңиз эмне деп атат? Азыр ооба же жок деп мен да айтыш кыйын болуп турат мен үчүн азыр. Жардамга сурайбызбы, ой пикир эмне кылабыз? Мен дагы бир суроом бар эле, берип койсом болобу? Көп эле суроо берер. Эгерде сиз үйлөнсөңүз, Бишкекте жашайсызбы же Ошто турасызбы? Албетте үйлөнгөндөн кийин келиндик деген кылыш керек, кызмат деген нерсе бар, ата энесинин ыраазычылыгын алыш керек эң биринчи очередде. Мен бу менен айтайын дегеним, албетте кеңешип, Ошто болсо Ошто, Бишкекте болсо Бишкекте турабыз. Ооба, биринчи жыл ичинде ата энеге көрүнүш керек, эл журт айтат, келинин гана жолук салганы келди келек дегендей туурабы? Дароо эле турмушка чыгып эле, анан кийин шаарга кетип калганда отур эмес болот окшойт. Катышуучулардын пикирлерин окуйм. Катышуучулардын пикирлерине Акмарал бүгүн муктаж, ошондуктан жардамга. Саламатсызбы Дамир беке. Чындыгында мындай караганда турмушка даяр мырзадай көрүнөт экенсиз. Сүйлөгөн сөзүңүз кыргызча айтканда өзүнүн тилде деңгел адам окшойсуз. Ачык. Эмне жумуш кылам дедиз? Кулпунай. Кулпунай мененби? Кулпунай, мына коллегалар. Коллега көз. Мындай чын жүрөгүңдөн алам деп келдиңизби же сүйөм деп келдиңизби? Жакшы суроо болду. Мен эгер Акмарал ыраазы болсо алам деп эле келдим да. Даярмын да ошого. Анда Тием деп койсуң. Кулпунайдын сезону өтөт да. Ошол маалда кандай бизнес болот сизде? Кулпунай
кышындасы деле болот. Болот, теплицаңыз барбы? Onun аракетин кылса болот да. Себеби бунун өзүнө жараша атыңыз ким эле? Онарбек мырза дагы Кулпунай менен бизнес кылат экен, ал дагы билет да сырларынчы. Мен билбейм да, ошон үчүн сурап атам да. Кышында да өстүрсө болот турбайбы? Болот. Өстүрөсүзбү сиз? Бирок мен кышындасы кылып көргөн эмесмин, бирок болот да. Сиз эмне кыласыз ушунда кышында? Не дейсиз? Эмне менен алектенесиз? Кантип Акмаралды багасыз кышында? Суроо эми ачык эле да. Жакшы болду, рахмат чоң. Анан мен уже акча чакыратуугандай кылып, уже бизнести жайылтып койдук десек да жаңылышпайм. Жайы иштеп, кышы эс ала ысык өлкөлөрдө деп коюңуз, Мен Бишкекте эле тургум келет. Ошко же айылга барганга эч кандай желание жок менде. Менин шартым ушундай. Айтпадыбы, акылдашып дөөдү. убактылуу ата эненин алдында туруп, анан акылдашып, биякта же тиякта жашайбыз. Мен да бир аз чарчап турам. Бирок айылга келип барып турушубуз керек, Акмарал, Мен айылды сагынып турам, сенчи? Мен айылга бара элеми көп болду. Бишкекте Айылды жакшы жагынан көрсөтсө жактырып каласың балким. Жаратылышын көрүп, тынч, тыгын жок. Менде да эмнеге Бишкекте жашагым келет? Менде да жакшы пландар бар. Өзүмө сулук салон ачайын деген пландарым бар. Бир эле ал эмес, дагы башка көптөгөн пландарым бар. Ошондуктан мен өмүрлүк жолдошум мага поддержка берип турсун каалайм. Мен кайсы жерде болсом ошол жерде жанымда жүрүшүн каалайм. Сиз жолдошуңузга поддержка бере аласызбы? Айылына апамма барып 10 күн бир ай кызмат кылып келе алалы десе. Мен жолдошума поддержка берем. Ошону Эгерде мен жактырган адамым болсо, сразу өзүм эле аракетимди кылам. Өзүм эле жанынан чыкпай калам. Ошондой аракеттерди. Мен Акмаралга айткым келип атат да. Негизи кандай жерде жашаба, бул главный бактылуу болуш керек да. Бул бакытты Бишкектин так ортосуна жазып койгон эмес, же болбосо сендерге жазып койгон эмес да. Негизи айылда деле сонун жашоо бар. Азыркы учурда деле, мисалы үчүн, менин ата энем айылда эле жашайт. Бүт условия бар десем болот да. Айылда наоборот жашоо сонун. Бу жерде главный айылда шаарда эмес, главный бактылуу болушуң керек да. Если сени сүйгөн мырза боло турчу болсо, ошол сен ойлогон нерселерди ал шаарга деле алып келип кылып берет, айылдан деле кылып берет. Сен главный өзүңдүн адамыңа жолугушуң керек. Мен ошону айткым келип атат да. Ошон үчүн кыздар бар го, мен шаарда жашашым керек, айылда жашашым керек депчи. Бул принципти жөн эле коюш керек го деп ойлойм да. Ушул жерден туура спикерлик жасадыңыз. Ушул жерден жакшы нерсе айтып кеттиңиз. Мен толугу менен кошулам бүгүн Мунарбек. Кол чап коелучу. Мен дагы Мунарбек мырзага кошулам, Акмарал. Самый главный бактылуулук. Ооба, бактылуу болуңуздарчы. Ооба, бактылуу болушубуз керек экен да бул жашоодочу. Жашоо Кудайым канча өмүр берди белгисиз баарыбызгачы. Ошол бир аз жашайбызбы, көп жашайбызбы, ошо бактылуу болуп жашашыбыз керек экен. Ошон үчүн айыл шаар деп бөлгөндө эмес, именно мырзанын өзүнө карап чайга деле чыгып көргөнүн сунуштайм. Анткени мырза андай сөзүнө так жооп берген, бизнестер бар, багала турган мырза экен. Байкап көрүңүз, Акмарал айым. Кандай чечимге барабыз? Азыр мен Өзүңүздүн жакшы сөзүңүз бар эле, внешностьта эмес кептин баары деген. Келбет акыркы орунда. Мага чыныгы мырзалык сапат болсо, жаш курагы туура келсе, алдыга умтулган гана мырза болсо, мен жанында жөлөк таяк болом деген Акмаралды тааныйбыз биз. Мен азыр чечим чыгарышым да кыйын болуп атат. Ооба же жок деп деле айта албайм. Анда бир чайга чыгып сүйлөшүп көрсөк. Кийинки чыгарылышта сөз чечимимди айтам. Албетте. Анда Канат мырза, чайга биз талапкерибиз Дамирди жана ошондой эле катышуучубуз Акмаралды узатат экенбиз. Убактыңыз болот да чайга чакырганга. Оштон бери
негизи жигиттин жашоодо деле чечкиндүүлүгү өтө маанилүү да. Ооба. Анан өзү деле айтып атпайбы, мисалы билет калбай калганына карабай бирөө келем дегенден машинасы менен болсо да көздөгөнү менен жетти да. Анан биз бул жакта да катышуучу кыздарга талапкерлер болушунча киргизип атабыз. Анан бул жерде орусча айтканда любовь с первого взгляда деген нерсени унутуп, аракет кылып сүйлөшүп көрүүгө аракет кылыңыздар. Анткени убакыттын өтүшү менен жүрөктөр ачылат. Бизде акыркы чыгарылышта көптөн талапкерлер кетип атат, бирок көптөрү кетип атат да кайрачы. Жок дегенде сый урмат менен чайга чыгып таанышыңыз, анан ошол адам жөнүндө сүрөттү айтып берсеңиз, ошол туура чечим болот да. Келиңиздер, кол чалуулар менен ортого чакырабыз. Ата биз дагы Жакшы чай ичип, балким эфирден ачылбай жаткан Дамир мырза чай ичип атканда ачылып кетептир. ооба. Биз анда эч кимди отургузбайбыз, себеп дегенде бизде талапкер болуп келген 22 жаштагы суп-сулуу айым бар. Альбина, тосуп алыңыздар. Талас областынан келген таластык кызай, тамшандырган ай. Альбина келе кой. Саламатсызбы? Туш келипсиз. Анда биз баштайлы. Жигиттердин жүрөгү дароо эле мага келсе экен деп. Келиңиз, орнуктан Бегимбай ойгонуп да кетти. Ушундай мырзаларды ойгото тургандай сонун талапкер келди. Микрофон жаныңызда бар экен. Саламатсыздарбы? Баарыңыздарга салам. Ушундай кызыктуу эфирге келгениме кубанычтамын. Атым Альбина, 22 жашта болом. Таластан болом. Окууну бүткөм. Кесибим экономист. Учурда сулуулук салонунда иштейм. Канчадан бери биздин көрсөтүүнү көрөсүз? Экинчи чыгарылыштан бери. Анан ата-эне билетпи бул тууралуу колдоп жататпы? Ата-энем дайыма мага бакыт каалайт. Бул жака келгенимди билет. Канча бир туугансың? 3 бир тууганбыз, 3 кыз. 3 кыз. Кандай сонун. Анан Бишкекте кимдер менен турасыңар? Бишкекте кыздар менен турам, өзүмчө. Ата-энем Таласта. Турмушка чыкканга даярсың? Даярмын. 22 жаш курак, жакшы эле курак. Анан Канат мырза, кандай кылабыз? Дароо эле айтыралыкпы же сурайлыкпы, кимге келди, кимге Буну келди? мен ойлоп атам, суратыш керек го депчи. Анткени аябай көп мындай айтам дегендер бар да, мисалы Нурсейтке келди, Жолдошко келди, Мунарбекке келди деген сыяктуу, же балким Адылга келди, же Адылга келди. Кыскача эле айтып өтүңүз жанара, келиңиз. Саламатсыздарбы? Кош келдиңиз. Мен оюм боюнча Адылга келди деп ойлодум. Assalomu alaykum. Men da oyun boyunca Adılga geldi bu da oyladım. Саламатсыздарбы? Кош келдиңиз. Аябай сулуу кыз экенсиз. Мен оюм боюнча Жолдош байкеге келди. Менин оюмда Жолдош мырза болот. Болду. Рахмат силерге. Биздин катышуучулардын арасынан кимиси туура тапты? Тилекке каршы эч ким тапкан жок. Ошондо кимге келиши мүмкүн? Бегимбай айтылбай калды. Саламатсызбы? Кубанычбек айтылган жок. Шерболот. Мен оюмча Нурсейт байке келди го дейм. Балким Туура жооп барбы? Туура жооп жок. Туура жооп жок, азырынча. Бегимбай анда. Бегимбай айтылы элек. Жок, Бегимбай айтылы элек, Бегимбайды айтып болот жаңы эле. Жок, айтылы элек. Кыздар? Бегимбай же Шерболот? Ким деп ойлойсуз? Шерболот деп ойлоп атам. Шерболот айтылды. Бул мырзанын кайсыл сапаттарын баалап, ушундай чоң кадам менен чечкиндүүлүк жасап келдиңиз? Бул адамды биринчи көргөндө эле мындай көзүмө бир аз жылуу учураган. Жана бул адам мага мындай акылдуу көрүнөт. Жаңылышпасам. Акылдуу, дагы жигиттик кандай сапаттары бар? Токтоо көрүнөт. Токтоо, Сиз эле айтып бериңизчи. Бегимбай. Ой, чечинбей деле койсоң.
чындыгында Бегимбайга талапкер келерин деген да эмесмин, бирок ойгонуп кеткенине сүйүнгөм да. Биз деле көрөлүксү. Таластын кызы келди, 22 жашта экен. Суроо узатсаң болот дароо эле. Саламатсызбы? Альбина айым, кош келдиңиз. Рахмат. Бизди тандап келгениңизге аябай чоң ыраазычылык билдиребиз. Мага болгон күлбөй сир деп атам. Не кылып атам? Сир деп атам. Кандай суроолоруңуз бар? Сиздин мага суроолоруңуз барбы? Кандай дейсиз? Кандай суроолоруңуз бар дейсиз? Сизге? Ооба, бар суроолорум. Таластын кайсыл жеринен? Таластын өзүнөн болом. Талас шаарынан экен. Шаарынан. Канча бир туугансыз? 3 кыз. 3 бир тууган. Уулусу? Баарыгыз. Эң кичүүсү эркеси болом. Эркек уул бар, баарыгызбы? 3 кыз. 3 кыз, а? 3 кыздын эң кичүүсү экен. Жакшы. Жактыбы сизге? Жакты? Ушинтип айтаарын билгем да. Сунуш бербейсизби анда чай ичип келелик деп, кайсыл жака чакырасыз? Сиздин ачылган эмеңизге ресторан. Мен жаңы ачылган рестораныма анда сиздерге жолдомо берейин. Сундука барат экен Анжелика айымдын ресторанына, Бирок сиз дароо эле макул боло калыңызбы, кичине мындай кое туруп айтпайт белеңиз. Мурзага деген ал жарашпай калат да, кыз келип атса, жактырып атса, мындай чай ичип келгиле анда. Бул акыркы убакта Жанара менен мамилеңиз токтоду да. Анан ошондон кийин 2-3 күн эфирге келбей койдуңуз да. Балким ошол сизге кыйынчылык жараттыбы, мисалы ортодо мамилени токтоткондо. Ал күнү негизи белгилүү бир себептер менен келбей калдык. Көппүн белгилүү бир себептер менен 1 жыл отурат ушакта. Белгилүү себептер менен 1 жылдан бери эфирде 4 эле жолу. Аны ал себепти азыр айта турган болсом, бул жерге ГКНБ келип калышы мүмкүн ошого. Эмне келип калышы мүмкүн? ГКНБ. Сиз биякта коркутуп атасыз Альбинаны. Тамашалап атасызбы? Тамашалап атам. Ошентип айтсаңыз. Жоган керек жоган. Ушул жака эле келише эле кой тургула койсо. Пранк болуп калса эле келиши мүмкүн. Канат мырза бир нерсе уюштуруп жүрсө бияктачы. Бирок бардык нерсени күтсө болот. Бир гана биз жолуктук реалити долбоорунда Канат мырзанын пранкы боло элек азыркыга чейин. Болсо ил айтко дейм баары. Ушундай да пранк болобу деп. Балким деген бойдон. Эми Альбина, негизи Альбина сиз деген кайсыл убактан бери көрөсүз биз жолуктук долбоорун? Экинчи чыгарылыш чыккандан бери. Экинчи сезондон бери башынан баштап, э? Анан билесиз да, акыркы убакта Жанара менен болуп токтогонун баардыгын билесиз да, туурабы? Ооба, билем. Сиз дагы Мунарбек сыяктуу Жанаранын коробкаларын көтөрүш биздин талапкерлерге зыян келтирбес деп ойлойм. Негизи өзүмө аябай ишенип келген болчумун да. Баары мени жактырат да, айласы жок, жактырат баары. Микрофонго айтсаңыр. Азаматсыз мага өзүмө ишенген адамдар аябай жагат. Анткени мен да өзүмө ишенем. Өзүңө ишенесиңби? Албетте. Болду. Сиз дегенче мисалы үйдө мисалы ата-энем менен жашайм деген баласыз туурабы, менин билишим боюнча? Мен үй бүлөдө эң улуусумун. Менден кичүү иним бар, үй бүлөлүү. Андан кийин карындашыбыз, анан дагы бир эң кичүү инебиз. Биз буюрса ооба, ата-энебиз менен анан бөлүнө турганда болобуз. Кызмат кыла турганга даярсызбы? Айылга барып дейли мисалы. Негизи айылга барганга көңүлүм барбайт, бирок эгер адам менен мамилебиз аябай жакшы болуп кеткен болсо, ойлонуп көрөм. Негизи талапкер айымга суроо бергим келип атат да. Сизге мындай тамаша көй адамдар жагабы? Ооба, жагат. Бегимбайдын характери мындай жана 5-6 жаштагы балдар барбы? Ошентип эркелейт да, бул аябай эрке чоңоюп калган бала да. Мен да эркелете аласызбы сиз Бегимбайды? Жок, Бегимбай мени эркелетиш керек. Просто Жанара эркелетпей койду да. Анан да бир суроо берейин дедим эле, көзүңүз ушундай өзү негизи капкарабы же линза барбы? Жок, көзүм өзү карий. Карий? Күрөң. Бегимбайдыкы куйкул да просто.
Мен талапкер айымга сурай берейинчи. Эмнеге кызыгасыз, хоббиңиз эмне? Тамак жасаганды жакшы көрөм. У меня хорошо получается. Кайсы тамак? Плов. Плов жеткенбиз жакында. Жакшы. Жаратылыш коюнуна без жолуктук долбоорунун катышуучулары менен барып аш бышыралы деген планыбыз бар болчу Канат мырзанын сунушу менен. Күз келе атат ага чейин Жок, жай эми башталган жатат эми. Ошого чейин мамилеңер жакшы болуп кетсе, буйруса дагы алда көптөгөн экинчи сезондун дагы көрсөтүүлөрүндө бирге болосуңар деген ишеничтебиз. Биз эми чайга дароо эле Сиздин чоңуңуз кандай кыласыз? Чайга чыгасызбы? жөнөтөт окшойбуз. Айтты жаңы эле. Кайка чакырарын айтты. Кеттик деп жанатан бери эле айтып атпайбы? Анан кийин кармабайлык жаштарды. Физиологдук долбоор бир талапкер кетсе, бир талапкер катышуучу менен калып бизди сүйүнтүп жаткан убагы, сиз бул жака өтө алыңызчы. Келиңиз. Анан биздин Бегимбай уйкуну жакшы көрөт. Аябай көп уктайт, ошондо байкап таарынбайсыз эгерде. Көп иштейт, анткени түнү менен иштейт, күндүзү кээде уйкусу келет. Бирок ошого карабастан бирок Канат мырза, биздин ушул мырзалар иштеп аракет кылып атат дагы, анан эфирге дагы келип берип аткандарына ыраазычылык билдиреликчи. Чын эле рахмат. Ар бир талапкерге, ар бир катышуучуга жана ошондой эле бизди көрүп аткан макул тигүү жаатында болсун, ашпозчулар болсун, официанттар болсун, айтор кайсы тармакта сиз иштебеңиз, же күнү түнү айдашат экен, таксисттер бар дегендей, баардык кызматтын ээлеринин баардыгы адал оокат менен иш кылып келе жатышат. Ошон үчүн биз да сиздерди уйкуңуздарды мындай качырып, жакшы сонун долбоорлорду көбүрөөк чыгара беребиз. Себеби иштеп аткан маалда биздин эфирди бир эле эмес 5 жолу кайталап көрө беришет экен. Жана жерин көрбөй калдым деп кайра башынан коюп кое берет экен да. Ошондуктан биз жолуктук долбоору өзүнүн кызыктуу чыгарылыштарын токтотпойт. Күн сайын, ай сайын, жыл сайын биз жолуктук долбоору өсө берет. Учурдан пайдаланып Канат мырза, биз дайымкыдай эле чайыбызды белек кылып тапшырабыз. Эми ушундай сонун талапкер менен биздин бүгүнкү эфирибиз соңуна келип аткандыктан Альбина апаңа салам айта бар. 3 кыздын бактылуу апакеси. Анан Бегимбайдын апасына дагы чоң салам жолдойбуз. Апамдын чайын ичип уктабай эртерээк келиңиз. Тезирээк келиндүү болсунчу Бегимбайдын апасы. Амин. Бүгүнкү чыгарылышта биз бул жакта сырткы эфирде Анара менен да коштошот экенбиз. Анара бул жака келип койсоңуз. Эми кандай болсо да биз жолуктук долбоорун өзгөчө өзүңүздүн ордуңузду калтырып кеттиңиз, өзүңүздүн таза сезимдериңиз менен, ушул жерге келип жоопкерчилигиңиз менен Мунарбек мырзага кылган сонун мамиленин баарын кылдыңыз. Ага 7 миллион эл күбө, жалпы биз күбөбүз. Ошондуктан биз жолуктук долбоор сизди эч качан унутпайт деп ойлойм да. Ошол эле учурда Меримге талапкерлер аябай көп жазып жатышат, бирок келе жаткандай эле кээ бир эфирлерди көрүп, кээ бир кандайдыр бир сөздөргө маани берип, Мунарбек үчүн кайра артты өстөй кетип атышкан экен. Ошондуктан биз мамилелерди тастыкташ үчүн эмки көрсөтүүдө дагы бул тууралуу сөз түрдө маек курабыз дагы, буга чекит коюш керек. Меримге дагы, Мунарбекке дагы талапкерлерди күтөбүз жана киргизебиз. Биз жолуктук долбоору, анда биз талапкерлерди жана ошондой эле катышуучу Бегимбайды жана Мунарбек сыртка узатып койсоңуз болот Анараны. Анара ушинтип биз жолуктук долбоорунан кетти десек, кол чаап коелу анда. Бизде эми бул долбоордун ичинде бир туугандай жакшы мамилелер болуп калат. Соңунда жакшы достук пайда болуп атат. Ал эми ушул долбоорду башташ үчүн кандай гана аракеттерди биз 1 жыл мурун Канат Шабданбеков мырза менен көргөнүздү баарыңыздар байкагансыздар. Бирок Канаттын үй бүлөсү дагы, менин үй бүлөм дагы бул долбоор жана чыгармачылык экенин түшүнүп, бүгүнкү күндө үй бүлөлүк катташта экенибизди көрөсүздөр. Ошондуктан Мунарбек дагы, Мерим дагы жашынакай өздөрүнүн түгөйүн таап калышса, бул долбоордо гана достук мамилеси болгонун бир күн эстейбиз. Ар бир инсан бактылуу болушу үчүн биз иштеп жатабыз. Биз жолуктук долбоорунун негиздөөчүлөрүнүн бири Анжелика Кайратовна, жана ошондой эле НТС телеканалы, Канат Шабданбеков. Жалпы ачтык сиздер үчүн. Жана улантабыз, бир гана расмий баракчабыздан
Сиздер туура маалымат көрүңүздөр, жана ошондой эле МТС баягы каналына болотпу, биздин жамаатка ооба болотпу, кайрылууңуздар болсо, номер иштеп атат. Чалыңыздар, жазыңыздар, талапкерлерди күтөбүз. Кыраш Абданбеков YouTube каналы жана МТС YouTube каналы дайым сиздерге түз даана так түз эфир форматында ушул көрсөтүүнү дайым көрсөтөт. Жакшы маанайда жыйынтыктайлы. Бакыт издеп калбай анын изинен, биз жолуктук миллиондордун ичинен. Көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар. Баса комментарий жазганды унутпаңыздар.